Патрульдук милиция башкармалыгынын айрым милдеттери кыскартылат. Мындан ары башкармалык бир гана жол коопсуздугун камсыз кылуу менен алек болот. Ички иштер министрлигинин алдындагы патрульдук милиция башкармалыгы кайрадан түзүлүп, бир катар өзгөрүүлөр кирет. Бул тууралуу вице-премьер-министр Жеңиш Разаков коопсуздук кеңешинин жыйынында айтылган журналисттерге билдирди. Анын айтуусунда патрульдук милициянын функциясына туура келбеген милдеттери кыскартылат. Натыйжада патрульдук милиция башкармалыгынын милдети бир гана жолдогу коопсуздукту камсыздоого багытталат. Майы кызматында ишке аша турган айырмачылыктарды Исмат Ибрагимов түшүндүрөт. Исмат, барыбыз эле билсек керек, буга чейин жолдогу коопсуздукту камсыз кылган орган бир эмес бир нече жолу өзгөртүлүп, реформа жасоо аракеттери да болгон. Эми бул ирет өзгөртүүнүн кандай кажети бар экен? Рахмат Назик, алгач ушул патрулдук милициянын жаралуу тарыхына кичине кайрыла кетсем, 2016 жылдын март айында бул кызмат түзүлгөн. Ага чейин жол кайгылуу кызматы менен кайгылуу посттук кызматы эки бөлөк болуп, бирөөсү жолду көзөмөлдөсө, экинчиси жарандардын коопсуздугуна жооп берип келген болчу. Ал эми 1 жыл мурун 2016 жылдан баштап бул эки кызматтын башы бириктирилип, патрулдук милиция деген атка конгон. Акыркы бир жылдан ашык убакыттын ичинде бул кызматтын атынан коомчулукта дагы аябай көп сындар айтылган. Ошондой эле жогорку кеңеш дагы бул кызмат патрулдук милициянын ишине ичи чыкпагандыгын белгилеп келген болчу. Ал эми кече күнкү коопсуздук кеңешинин жыйынына дагы коопсуздук кеңешинин катчысы Тимур Жумакадыров бул кызматка реформа жасоо керектигин билдирди. Себеби бул кызмат өзүнө тиешелүү эмес милдеттерди дагы өзүнө жүктөп алгандыгын айтып, аны кыскартуу керектигин айтты. Себеби патрулдук милициянын кызматтарына биз буга чейин бизге маалым болгондой, алар унаанын техникалык абалын көзөмөлдө алса, биринчиден, экинчиден аны унааны кайра каттоодон өткөрүү тууралуу милдеттерди дагы аткарат. Ошондой эле унааны кайрадан каттоодон өткөрүү тууралуу комиссия дагы мүчөлүк кылып, ал процесске дагы толук катыша алат. Мындан тышкары ушул унаа салыгын текшерүү жана аны жөнгө салуу жолдорун да караштырып, бардык ушул башка милдеттерди дагы жүктөйт. Коомчулукта буга чейин деле ушул көчөлөрдө милициялар эсепчиге айланды деген дагы сындар айтылган болчу. Темир Жумакадыров болсо, ушул жана биз башында белгилеп кеткен милдеттердин баарын бул патрулдук милицияга ашыкча болорун, ал эми патрулдук милиция бир гана жолдогу коопсуздукту камсыздоо жана ага шарт түзүү, аны анализдей турган борборго айланышы керектигин белгиледи. Ошондой эле Темир Жумакадыровдун айтымында ошол бул патрулдук милициянын ишмердүүлүгүн арттыруу жана өнүктүрүү үчүн аларга атайын автотранспорттук каражаттардын бирдиктүү базасы түзүлүп, аларга тапшырыларын айтты. Ал ошол түзүлгөн автотранспорттук каражаттардын базасы патрулдук милициянын өкүлдөрүнө атайын планшеттер менен бериле тургандыгын дагы кошумчалады. Мына өлкөдө айдоочулукка окуткан мектептердин жоопкерчилигин күчөтүп, айдоочулук күбөлүгүн берүүнү татаалдаштыруу сунушу айтылды. Конкреттүү эмнелер жасалат? Албетте бул маселе жыйындын эң көйгөйлүү, эң басымдуу бөлүгүндө белгиленди. Жыйынга катышкан президент Алмазбек Атамбаев дагы ушул мас абалында келип, ушул жарандарды өлүмгө алып келген, кырсыктарды жасаган айдоочулардын орду түрмөдө экендигин, эч кандай акча менен аларды эркиндикке чыгарууга жол бербөө керектигин баса белгиледи. Ошону менен бирге ушул айдоочулук күбөлүгүн берген мектептердин жоопкерчилигин күчөтүү жана алардын күбөлүк берүүнү татаалдаштыруу тууралуу дагы сунуштар айтылды. Алар бир канча этапка бөлүнөт экен. Биринчисин айта кете турган болсок, алар айдоочулук күбөлүк берүү жолдорун татаалдаштыруу жана бир канча ушул тест тапшыруу ыкмаларын күчөтүү баскычы болуп эсептелет экен. Ал эми экинчиси болсо, ошол айдоочулук күбөлүгүн алуу үчүн сынак алган мамлекеттик органдардын ишин текшерип, алардын ишмердүүлүгү канчалык деңгээлде талапка жооп бере тургандыгын тыкыр көзөмөлгө алуу керектиги дагы айтылды. Ошондой эле коопсуздук кеңеши автомектептердин лицензиясын алып коюуну жеңилдетүү шарттарын кароо керектигин дагы билдирди. Себеби буга чейинки 2,5 жылдык текшерүүнүн жыйынтыгында ушул күбөлүк берген мекемелердин жанагы кадрлардын, айдоочулардын артынан бир канча адам өмүрүн алган кырсыктар катталгандыгы айтылган. Ал коомчулукта дагы коомчулукту бир дүрбөлөңгө салып келген
бүгүнкү күндө дагы бул чоң маселе болуп калууда. Эске сала кетсек, ошо бүгүнкү күндө бир күндө Кыргызстанда ошол жол кырсыгынын айынан 2 адам көз жумат экен. Ал эми бул көрсөткүч акыркы 1,5 жылдын ичинде мындан дагы өсүптүр. Ал эми канча саны, алардын так туура көрсөтүлгөн сандарын биз азыр төмөнкү видеодон көрүп алсак. Жарым жылдын ичинде эле өлкө жолдорунда 2600-гө жакын кырсык катталган. 6 ай ичинде болсо 307 киши авариядан улам каза болгон. Кырсыктан жаракат алгандардын саны 4000 кишиге чукулдаган. Көз жумгандардын саны 23%га кыскарганы менен жабыр тарткандардын саны 2,6%га өсүп кеткен. Алардын ичинен балдардын өлүмү 33%га көбөйгөн. Өткөн жылга салыштырмалуу коомдук транспорттардын катышуусундагы авариялар 35%га өскөн. Жол кырсыктарынын көрсөткүчү боюнча Бишкек шаары алдыга чыккан. Жол көзөмөлдөөчү кызматкерлер менен айдоочулардын байланышын азайтуу зарылдыгы көптөн бери эле көтөрүлүп келе жаткан маселе. Кызматкерлерди жумушка алууда кандай механизмдер бар экен? Азыр биз жана башында белгилеп өткөндөй, бул патрулдук милиция жол коопсуздугу үчүн гана жооп берет деген жаңы норма менен ала турган болсок, бул жерде ал кызматкерлер кайрадан окутулуп, ошол жол коопсуздугу маселесинде аны кандай текшерүү, кандай ыкчам аракет кылуу жана сапаттуу кызмат көрсөтүү тууралуу атайын окууларды өткөрөт экен. Мындан кийинки ишмердигинде ошондой эле ошол патрулдук милиция күзөткө келгенде кылмышкерлерди кармоо жана ошол жол бузуудагы айрым фактыларды ыкчам иликтөөгө багытталган иш-чараларга катышып, кошумча тренингтерден өткөрдөн кийин гана бул система ишке кире баштайт экен. Негизги максат ошол башкармалыктын өзгөчөлүгүн жана артыкчылыгын көбөйтүү менен жол коопсуздугу жана кырсыктарды азайтууга бүгүнкү күндүн эң жогорку талабы экендигин белгилеп, муну аткарууга мезгил келгендигин кошумчалады ошол коопсуздук кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров. Маалыматыңызга рахмат. Исмат Ибрагимов болду. Эске салсак, коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынында жол коопсуздугу өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу чараларды өлкөнүн стратегиялык объектилеринин тизмеси талкууланды.